Ошо кандай акылды кылдыңыз менен? Эми турбагыла. Оюндар келине түрттүңүзбү? Арабасын түртүп аткан жериненчи. Ошондо мен сизге айттым, ака сиз деле атабыздай болгон атасыз дедим. Атанын ордуна ата энесиз дедим. Биз сизди сыйлайлы, заттай эле беребиз дедим. 5 күн болсо да соода кылып товар кылабыз дедик. Ушул 5-6 товарыбыздан алып барып Күнүгө ушундай да. ушудан соода кылабыз биз. Раса сонун кылып, жакшына кылып, местаны кылып берген. Раса жакшы кылып. Анан кийин эле аркасынан түшпөй койду, чыгып алышты баары. Сыртқа чыгып алды, сыртта ходовойда. Соода деген баары күрүштү деле, бул алма, салма, кийим, кече баары чыгып алды ошо жака. Эми эл экен, элди катуу сөйгө албайбыз. Биздин погонубуз жок. Барып суранып атабыз, башка иш кыла албай атабыз. Суранабыз, айтабыз, дейбиз. Кантип тирилик кыламын? Эми эмне кыламын? Эми айерден кетип калсам, базардын ичине кирсем, соода болбойт. Мен себеби базардын ичинде 3 жыл отурганмын. Biraz akitür at kolumuzda. Түзбейсіңдер бak. Adelga barış geldi de tüzüş şimdi var. Oy aparayım. Aparıp 2 saatte kurup gelip durma katı götürürsün. Hazır Жалдырап жүріп жатыр түзбей коет. Республикалык маанидеги Ош-Бишкек жолу байыркы Өзгөн шаарын аралап өтөт. Бул трассанын боюнда Өзгөндүн бир катар жергиликтүү имараттары, ишканалары жана борбордук базары орун алган. Демек массалык түрдө эл чогулган шаардын бөлүгү болуп эсептелет. Базардын ичинде эмес, трассанын боюна чыгып алып соода кылууну адатка айланткан жергиликтүүлөр да көп. Мындай соодагерлердин аракети жол тыгынын жаратып, кооптуу жайга айланып калды. Жергиликтүү бийликтин канча аракетине карабай, алар жол жээгинен башка жерге көчүүнү каалашпайт. Себеби жол боюнда соода жакшы болот дешет. Мына жерге менчи турам, бул жерден чыкпайм. Сен азыр ана жерге киргенимен азыр кайрат чыгасың, сен кайрат мен мына жерге соода кылып сен чыгасың кайрат. Yok emmi. Söylüyorlar bana. Yok. Yel kayırda o kadar şeyge var. Mına жерге кайра жыласың. Сен ошо жерге кирсең элдин баары бир жерге кирип кетебиби? Батпайды да, батпайды. Ошо мен мына жерге туруп соода кылам, мен чыкканда сен чыгасың ошо жерде. Кирем дегениң менен кирбейсиң сен. Ошо жерден нан таап жеп атасың. Кирбейсиң. Мен аргим өзүм Киргенде дагы чыгасың. Мерия өзү келбептир деп, өзүчү, өзү келиши керек экен. Ал киши жүргөндөн чарчап алып келет. Өзүгө сүйлөшүң, ошол жерде мен. Ошода сами мына лакамен уустук, калаштык. Чарчады булакада. Соңуңга чейин бар. Мериянын өзү келсин. Соңуңга чейин бар. Буйрук берген ака өзү келсин, ушул жерге келсин, келип көрсүн ушул жерди. Отуруп алып буйрукту бере бербесин айырды дагы. Мерия келсин, ушунча эмен уксун, отуруп алып айдагыла деп коюш. Элдин көйгөйүн уксун келип, өзү келсин. Yok yerге kelip Zam gelgen bu жерге aka, zamı gelgen, özü gelgen emez. Zam geldi. Uşa buyruk bergen gelip nasıl ufta bir bassın arı beri. Mençik bazarlarda girip görsün orsa polni mençik eken bar yok. Bir adam oturur. Onu 3 adam oturur, bir saat. 1 metreden kılıp bölüp verse, elden şöyle kiretten. Trotuarga elleri ayla çok tele çıkıp atat demin çıksam. Hani özü çoğunlar kelip söyleşi gerek de, muşul жерде oturganlarda kaylana birini çağıştırmasdançı. Meriye aytты, Meriye özü koşa kelip söyleşip, koşa oturguzup, kılıp koyuş gerek. Azır hiç geçip kılıpmaydı. Meriye özü hem keç albayda, derece polni mençikken bazar, özü hem keç albayda da. Biz girip etken. Bazar polni mençik eken. Meriye karşı çıkmayız. Yani bunlar da açan bizden Sen karşı çıkartılan adam yok. Mayzamga karşı çıkalmayız diyeceğim. Çok. Bizden karşı çıkmasın sana. Ошол айткан адам места таап бериш керек. Укугуң бар места таап бер дейишке. Бала чакаң багам деп жүрөсүң да, турабы? Мен азыр өтүп кетип атып элешип калдым, эми сүйлөп калдым. Аны эч кандай немеси жок, оор жеңили жок. Азыр мындай болуп атса. Сен билим жүрүп атасың. Арендага отурабыз деп атышат. Отургуна деп атат. Арендага төлөгөнгө акыбалы жоктор бар экен. Төлөй албагандар бар. Аренда эмес. Элдин баары азыр 2000 сомдук 2000 сомдук товар сатат экен жанагы укроп. 2000 сом болгон товар 3000 сом штраф салды. Аны кантип төлөйт ошол аренданы? Ошол силер отуруп алгыла, штрафы жок калат, чөнтөгү пустой калат. Ошолар келип анан кайра силерге места таап берсин, ошондо чөнтөгү пустой калбайт. 2000 сомдук экен, 3000 сом штраф төлөйт. Сен мен эмне сүйлөшүп атасың? Мен сага ушул эле мындай. Ошондо кеп төлөй албайт да, аренда төлөй албайт дечи. Ошону ыйлаба сен, аз ыйлаганды көз жашы куруугула пустойдон калат. Чындыкты, акыйкатты айт. Чөнтөк пустой калганда анан билет.
Bala çakal kışıtı bağlı. Ya sen baldarını bağam деп çıkıp otasın. Var Ошонда жоğuna келиндерине тіргілік керек деді. урушка. Var жоğuna tіргілік. Sen qayten özüңөн урушуп атасың азыр. Бул проходты бошотуш керек. Ал үчүн ана жогорудагыларды уктуруш керек. Кайерде бар жай жоқ эжек. Сиздин местаңыз ортодо, ходовой жерде турасыз. Ошон үчүн сиз ошону сүйлөп атасыз. Бизди кирип атасыз, кайерге кирип атасыз? О бир тупикке алып барып. Bir коробка койсоң, койдурбайт го жанында контейнерде бир да коробка не? Өзүбүздүн жерибизде нормальный место жок. Bir коробка койсоңчу, 10 чыгат. Bir момент 10 ишенбейсиз, сиз айтып бересиз, ичине кирели. Мынанча место да бербейт бизге. Бар жылдарга, бар көчөңө жогол дейт. Өзүбүздүн жерибизде нормальный соода кыла албайбыз. Базарды көчүргүлө, базарды. Базарды көчүрбөйсүз. Урушпайлап, неме жаныбыз ачып туруп атабыз да бизде. İçine men de oturgum келет сонун жерге. Базардагылар бизге аслабы, биз да ошону коебуз. Базар көчө турган качан эле болгон. Мындан 5 жыл мурун көчмөк болгон, көчпөй келейтат. Көчсүн, биз да кетебиз. Жеңил түрүндө патент кылып берсин. Жеңил түрүндө патент кылсын, какаларда патентин төлөбүз. Жок дегенде биздин патентибиз мына жолду оңдойт. Жолду карап, центральный жолду толтур болду. Борбордук базар 2500гө чукул соодагерди батырууга ылайыкташтырылган. Ал эми калгандары жол жээгин бойлоп турууга аргасыз. Мындан улам жөө жүргүнчүлөр баса турган жолда базарга айланып кеткен. Ал эми борбордук базардын ичиндеги соодагерлер болсо, жол жээгине чыгып алгандардын аракетин мамлекетке төлөй турган салыктан качуунун бир жолу дешет. Айласы жок. Раса местаны жакшы кылып берген о жерге. 2-3 катар кылып месталарды алып, отурбай чыгып кетишти. Отырыштуу бир күн болсо да. Ой, bir gün Ali kılıp girgenle oturdu. Rasa sonun kılıp, yaşına kılıp, mestanı kılıp bergen. Rasa jakşı kılıp. Anan giyinili arkasından düşmeye koydu, çıkıp alıştı bari. Sırtqa. Sırtqa çıkıp aldı, sırtta Kadıboy'da. Soda degen bari, gürüştü dele, bul, alma, salma, giyim, geçe, bari çıkıp aldı o şaka. Ayerde tınbay elder içkeri girip oturvay, muzdan, yoldan alıp geteveret. Bu beçereler arayanlarını bizge okşakanlar töle oturağız, bolsa bolbosa çıdap. Ağalar o göndü. Beker jerge. Anam birok 50 somdan kakileri beretken, gününe 50 somdan töleşetken ali nemeleri alganlar. Oşonu bir ay, takay 10 gün 15 gün штрафты kattık salıp, patrulda baldarga tayinla bile mer jakşılap tayinlasa, girip oturat, ana şangıra bile turat, beker mestalar. Bari birden sandık at girişken ali kuğanda, bari sandık kılgan. Hiç kimisi oturmaya koydu. Sandıkları kaldı. Batpayız деп коюп алат. Oy nege 3 katar kılıp koyğum nerge. 3 katar kılıp sandıkты koyup 1,5 metreden yer bergen. Bir 10 gün kayıl kılıp öyle otursa giret. Mına biz oturağız. Mınalar da oturatanlar. Girişpeyt. Ot oşonu kattık girişpeyt. Hatta bir gün 2 gün kuup koyup çoğunlar gelerdi. Anayla kayta çıkıp alışat. Ya bularcha mınандай da balam. 12,5 araba çok bulat. Arabaları bir yerlerge bekitip koyat da. Biz abet-sabetke çıkayın dep çıkkanda da kayaktan kelip kalat, bütpası kelip kalat da şu. Azı mına Bazarkom'dan söylesek bulat mestani, kança mesta var. O ne iyice türet. Жүрүңүз, сурайлычы. Өзү негизи киргизгенсиңер аларды? Biz burun girgizgenbiz. Girgizgende oşo bir gün turup ele ketip kalgan. Канча турушкан? Bir gün turup ele ketip kalышкан. Анан бек местанын акысы кымбатыраак деди го. Жок, кымбат деле болгон эмес. Биз бергенбиз. Бергенсиздер. Канча место бергенсиздер? Ошо bir 6 ay коюп беребиз, албайбыз, кирип отургула дегенбиз. 6 ай коюп берем. 33 место бергенбиз. 33. Мына ушул жерден. Ооба. Бирок өздөрү кирбей койгон. Кирбей койгон. Азыр Тизмелеп бардыгын даяр кылганбыз. Кирбей койгон да. ушул вакытка чейин жөн эле турат базар. Бош эле турат эми, мына сандыктар турат. Келсе келип отура берсин. Өзгөн шаарынын мэринин маалыматына таянсак, ушул күнгө чейин бир топ чаралар көрүлгөн, бирок алардын аракетинен эч майнап чыкпай келүүдө. Бул мыйзамсыз соода 2015-жылдан бери болуп келип атат да. Şu mizamsız sooda болуп туруп, мыйзамсыз эми Кыргызстанда өз мыйзамдары бар да, турабы? Анан мыйзамга баш ийбей турган болсок, анан бирөөнү болбойт да. Өзүнүн аты өзү менен мыйзамсыз соода деп турат. Анан биз базардын ичинен жерлерди көрсөттүк аларга, алып барып списочный тактадык, кирип көргүлө дедик. Анан кирбесе, анан өзгөнү кире бериши. Бул жер биз өзгөнүн жибек жолу.
Бүт Бишкек бардык ушул жерден элдер өтөт, канча элдер өтөт. Bir күндө 30 миңден 50 миңге чейин жарандарыбыз ушу Өзгөндү жибек жолдон өтөт да. Аларды жарымы ичинде место бар. Базардын ичинде алардын местеси бар. Биз эртең менен барып, милиция менен ошол жерде турганыбызда алар ичкерide соода кылат. Анан биз абеттен кийин кетебиз, абеттен кийин кайра чыгып туруп, баягы арабада турат да. Эми бул туура эмес да. Биз бардыгыбыз мыйзамга бир баш ээшибиз керек да. Ошто болуп атат иштер, ар жерде Бишкекте болуп атат, мына Ош базарында болду. Эми Кыргызстанда мыйзам бир да бар бизге. Ошон үчүн биз да колубуздан келишинче аракет кылабыз, ушу элге условия түзүп, анан мыйзамсыз боло турган болсо жоготушка аракет кылабыз. Бүгүн да Өзгөн шаарынын вице-мэри биз менен чогуу базарга барып соодагерлердин көйгөйүн угууну чечти. Силер частный bir предприниматель адамга берген 3000 сомдон көрө мамлекетке 2000 сом төлөгөнүңөр жакшы эмеспи демек? Жакшы десеңчи, ошо ичкерде ошондой бере турган соода болсо, Бардыңар кирсеңер айласыз болот да. Мен бая дагы айтып атам го, мен кардар катары силерди издеп барам да. Мен билем силер элден көрө арзаныраак сатасыңар, туурабы? Мен айласыз силерди издеп таап. Мен айла жок. Билбейм мен. Айтатпайм, мен мунага айтатпайм, акча кошолбайм. ичкерде соода Кантип тирилик кыламын? Эми эмне кыламын? Эми айерден кетип калсам, базардын ичине кирсем, соода болбойт. Мен себеби базардын ичинде 3 жыл отурганмын. 3 жыл базардын ичинде отурганмын. Ошо оборотум кайта оборотума кирип кетип, айласыздан ошо жака чыгып соода кылып атам. Ушу кыжалачылык. Ойгоносуң, оюңда уктабайсың, уктасаң дагы мээңде ошо да, ошо тирилик. Эми кандай кылып тирилик кылам? Каяка барып иштейм? Россияга барайын десең, балдарын караган адам жок. Россияда дагы жүрүп келгем, ошо Россияга кайта баргым келбейт ака, чындыгындачы. Баары ошо милициядан качып, ал орустун чёту там не делал, а чёту там не делал деген сөзүн уккум келбейт. Ачыгы да. Ачыгы. Ана бизге ушундай келишим түзүү эле, сиз дагы эмелериңизди. Силер ичкерге кирбейсиздер. Ооба, кирбейсиз ушул жерге, кыскасы ушул жерде соода кылабыз. Ичкери киргизбейт дагы. Биз сураныч. Киргенге место да жок да, ходовой жерде место жок. болгону менен ошо Боло турган жерлерде жок. Эмне үчүн бош турат? Ошо болбогон үчүн бош турат да. Ходовой жерде бербейт. болгон жерлер бар. Анан азыр ооба да. Башка бирөөлөр түшүп койт. Эгерде айыр соода болсо, уже давно занят. Ооба да. Алар злодейстерин коюп качан эле коюп коймок. Мен мына прилавка меники дейм. Анын сандыгына ошол жерде товарын алып Ошондо 60 азыр мына күрүч базарда 43 местаны булар айтат. Эгер биз барып турсак дейт, баягы проходдогу эжекелер келип туруп, ошо биздин место деп туруп бизди киргизбей коет деп атат. Азыр официальный свободный жер бошо. Свободный эженин сөзүн өзүңө уктуң, Эже айттым. Өзү укту булар. Болду, мен кара. Кызым, bizem mukasın bu. Jürgüle hadi çoğu baraylık. Baraylık o şerden sürüyorlar. Yok, o şimdi çıkardı. Bunlar barbaydı. Bunlar şey, ne kolan? Barbaydı bunlar. Bunlar gel, lezil şerden zilişke de gelmez. Bunlar şey, bir söylemet. Hazır. Sen ketkenden gelin, ben ketkenden gelin, başka yer. Biz birleşiyor, men aytapayım, uşu жерде соода кылам. Kir desem, jör kirgile aşağı Сармен келген кылыктарыңызды Мына силер келгенден бери мэрияга бардык да ака, мынаны караң, мынтип мэриянын өзү айтты, Күрүч базардагы ошол прилавка азыр айтты 43 месте деп атасыңарбы? Ал жерде соода болбойт, андан көрө Дордойго баргыла деп өзү айтты. Мисалы мэриянын өзү айтып аткандан кийин, көз жетип аткандан кийин, мисалычы, эгер чындыгы эле ошол ходовой жер болсо, жизнь турмак эмес азыр. Запасыбыз болсо, Мыйзамсыз жолго чыгып алган соодагерлер менен жолуккан вице-мэр алардын арыз муңун кала бийлиги эске аларын, бирок трассанын боюнан көчүүгө милдеттүү экенин эскертти. Аны менен катар алдыда катуу чаралар көрүлөрүн да кошумчалады. Азыр айткан сөзүмдү дагы эле кайталап коем. 7 январдан баштап туруп ар күнүбүз бизге жазылып жетекчилердин башчылыгында бүт мэрияны, архитектураны, департамент управление муниципальной собственности дегенибиз бар. Ошолардын катышуусунда рейдтер уюштурулуп атат. Ошол график бүгүнкү күнгө чейин бузулган жок. Бул күндө биз чыгабыз. Жөн эле келип тоноп кетиш эмес. Мен дагы бир жолу айтам, биз ошо базаркомдор менен сүйлөшүп туруп, атайын базаркомдордон суранып ошо месталарды даярдатканбыз. Биз түшүндүрүү иштерин улантып кете беребиз. Эми аргасызга келгенде баягы айткандай протоколдор жазганга туура келет. Ошол күндө азыр 1 мартка чейин график түзүлгөн. Ар бир күн, эртең шаардын биринчи вице-мэри жооптуу болуп чыгат. Биринчи күнү шаардын вице-мэри катары мен чыгам. Мэр өзүчү?
Мэр үстүбүздөн бардыгыбыз үстүбүздөн жоопту да.